Салам достор, кандайсыздар? Кандайсыңар достор, барыңыздар барсыңарбы, биз мененсиңерби? Биз менен болбосоңуздар, анда мен көбүнчө подписканы айтып атам. Ошо подписка кылыңыздар, анткени болсо биз менен байланышта болуп турасыңар. Күн сайын таң атпай ушул 10 мүнөттүк подкасттар чыгып турат. Ооба. Бүгүн болсо биз убада кылгандай эле тарыхта калган эң чоң жазалар жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Муну көпчүлүк билет болуш керек, тасмалар бар, бул жөнүндө тарыхый тасмалар бар. Бул жөнүндө айтылган көптөгөн мифологиялар бар, илимий изилдөөлөр бар. Айтор, бул жөнүндө маалымдар болбогон адам жок болсо керек. Бүгүн биз көбүрөөк ошол басымды Египетке келген 10 жазага көңүл бурсакпы деп атабыз да. Египетке келген. Мүмкүн ошол эмне болгон бир аз тарых жөнүндө айтып бербейлиби? Ооба. Ошол негизи 10 ошол кандай десем жазалоо болгон да негизи. Бул жазалоо дегенде биз түшүнүп турабыз, мурунку подкастта айткандай эле, сен адам өзү кылган ишине жараша өзүнүн жазасын алат. Жакшылыкты кылса жакшылыкка алат, жамандык кылса жазасын алат. Көбүнчө бул жаза деген жамандыкка жараштуу болот. Анда биз мындай чечимге келип койсок болот, сразу эле мындай баш кирер сөзгө. Анда египеттер болсо өзүнүн бир жазасын алган турбайбы? Эгер жаза деп ушул тарыхка кирип калса, анда эмнесин кылган, эмне үчүн жаза дегенде анда түшүнөбүз. Алар бир нерсени кылышкан экен. Же кылбай койгон. Же кылбай койгон. Туура. Баса. Кылбай койсоң, кыл десе кылбасаң, анда сен да эме деп кош керек. Деп туруп. Бул баягы Муса пайгамбардын учурунда болгон окуя, байыркы Египетте болгон. Анда Кудайдын элин кое бер дейт. Мусага, Муса аркылуу Кудай. Бирок ал Мисир болсо, ким фараон болсо, жок, булар деген мага кыш куюп берип атса, булар деген бекер жумуш кылып берип атса, эмнеге? Булар жок кантебиз? Жок, кой бербейбиз дейт. Алар деген кумурскада иштешчү, эсиңдеби? Мындай тарыхты карасаң, аябай боруң ооруйт да, эртеден кечке килеген кыштарды куят, мындай баш көтөрбөй иштегендер да. Анан мен мындай баягы рабочий силаны кантип кое берем дейт да, фараон жок кой бербейм дейт. Ошондо бир нече баягы диалогтон кийин анан жаза келе баштайт да. Ага айтылат эмескен, ошо айтылган эле кой бер же жазасын аласың десе, жок албайм дегенде эле ал өзүнүн күчүнө ишенген да. Анда эң эле алгачкы жаза бул эмне болгон десеңиз, суу канга айланып калган экен. Элестетип көр. Негизи бул Нил, анан Нил деп коет эмес беле, дарыясы. Анан Нилден тышкары ал ошо Нилден суу ичет, ал негизи чөл, билип турабыз. Ал жакта сууну же казып чыгарыш керек болчу, ар кандай немелер бар болчу. Анан ушул Нил агып туруп, дарыясы агып турганда ошол жерден суу иччү экен да, колдонушчу экен. Ар кандай балыктар сүзөт, ошол жерден кармап. Ушундай, мындай десем, Египеттин бир жашоосу болчу экен да. Аяктан алып туруп дагы жерди айдаганда суу карышат. Ушундай бүт баары ушул дарыя менен байланыштуу болуп кетти. Дарыя бул өмүр жашоосу ошондо болчу экен да. Анан бул чынында чоң эле эме болуш керек. Элестете турсаң эле суу канга айланып калса, балыктын баары өлүп жатат. Жүрөгү түшсө керек да. Ооба. Бүт балыктар өлдү дейт. Бир гана бул суу карбастан дагы, суу ичпестен дагы, бул тамакка аштан дагы айрылышыптыр да. Анан элестете Мирели, ошондой дагы фараон жок, мен кое бербейм деп атат да. Мындай канчалык жүрөгү катуу. Экинчиси болсо бакалар. Менимче бакалар болуш керек эле. Ооба, бакалар, чоң бакалар. Орусча жаба деп коет го. Лягушка десең, ал мындай кичинекей, жаба дегенде чоңдор бар го. Көргөн эмесмин жабаны? Мен өмүрүмдө көрөм. Алар болсо эки колду, эки мындай кандай десем, колубузду мындай бириктирсек, ошондой сыяк болуп калат экен. Монтип кармайт экенсиң да. Элестете моундай. Глейген. Анан көрүнүшү да кандай. Ошонун баары бүт Египеттин баарын суудан чыгып ошентип каптаган дейт да. Көчөңдө, жаткан жериңде, бүт жериңде каптаган дейт. Анысы дагы. Жана мен эменин жанында өтүп баратканда ушундай бактуу суу кичинекей эмелерди өтүп баратканда угам да, жанагы бакалар кыйкырып эметип атканда. Саз жерлерден. Ооба, саз жерлерден. Ошонун баары чыгып үйүңө кирип атат. Жаман эле нерсе болгонго. Андан кийин клоп, кыргызча эмне эле? Чагат, Ооба, ар кандай кичинекей учуп жүргөн, кандай десем, көпөлөктөн курттар, жанагы пальтонун арасына кирип кетчү эмес беле? Пальтонун арасына кирип алып жетмес беле ал ушинтип, моль деп коет. Ошонун баары биригип да, ошонун баары кошулуп, жана анан дагы тышкары жанагы чачышта болуп калат эмес беле? Биттен тышкары вши деп коет эмес беле орусча? Ошондон ошого окшоштор дагы көп болгон. Элестете. Анан болсо тынчтык ала албайсың да, анданчы.
Төртүнчүсүчү? Төртүнчүсү болсо жанагы чымындар. Жөнөкөй чымындар эмес, бул чоң чымындар, ар кандай чымындар, алар болсо чиркейлердин чумасы. Чиркейлер, чымын, ошонун баары элестетсек, алардын баары каерде отурат, эмне жешет, ушунун баары келип анан алар жөн эле жүрбөстөн адамдарды тиштейт, чагат. Ушунун баары төртүнчү жазалоо катары берилиптир да. Анан малдын чумасы бар, мал баары тең элестет, бул ачарчылыктын дагы белгиси да. Бул ачарчылык да түздө түз элечи. Анткени ал учурда алар чөлдө жашагандыктан алардын жашоосу негизинен мал менен байланыштуу. Мал менен ошол жана жер айдайт деп атпайсызбы, ошол менен эле байланыштуу болгон чынында. Ошонун баары каза болот экен да ошондон. Анан жара басчу эле, Ооба, ошондой кийинкисинде болсо укпай койгондон дагы жара берет. Эми болсо бир гана фараон өзүнүн мындай айтканча дворецинде жашынып турса дагы, уже эми ал дагы ооруп, ушундай ар кандай оорулар пайда болгон да колунда. Анан укмуш мөндүр жайт, дагы бир жаза, бул коркунучтуу. Кызыктуу нерсе ошол чөлдө ушундай ысык жерде мөндүр жаган. Мөндүр жаган элестет. Ал болсо болгон бүт өсүмдүктөрүн өлтүрүптүр да. Анан саранчалар каптап кетет, дагы бир коркунучтуусу, килейген саранчалар дейт го. Ошо жөнүндө кино көрдүм элем, ошо укмуш тартыптыр да. Мындай көргөндө эле итиркегиң келет да, жаман болосуң. Анан укмушту караңгы каптайт экен. Анан ар бир үйдөн тун уулдар өлөт, Бул эң жаман. Бул эң акыркысы, эң кардуу, эң эмеси да. Ошондон кийин эле биз окуяны карасак, негизи Инжилде, китептагы ачып окусак, ал жакта көрүнүп турат, ушул эң катуусу ушул болгон экен да. Анткени болсо Египеттин ар бир үйдөн, ар бир үй бүлөнүн эң улуусу өлүп калат экен да. Анан айтылат да, эң катуу ушул дүйнө жүзүндө болгон, окуянын ичинде болгон эмеде, кандай десем, ошол Египетте тарыхында эң катуу кыйкыр ыйлагандар болгон дейт да, ошол апалары ыйлаган дейт эмелер. Бирок чынында өз уулун, эң биринчи уулун жоготкон бул өтө жаман оор да. Ооба. Негизичи муну менен эмне айткыбыз келет? Албетте бул тарыхта калган эң чоң жазалардын бирин айта кеттик бүгүн, Андан тышкары негизи эле жаза көп болгон, Көрбөй калган, туруп, укпай калган, ишенбей койгон үчүн көрбөй калгандар болгон, укпай калгандар болгон, сүйлөбөй калгандар болгон. Айтор жазаларды карап отурсаң абдан көп, Же болбосо тирүү Кудайга табынбай кетип калгандыктан аны башка эл басып алган, Бул мисалы Торат китебинде көп айтылат го, ушундай учурлар. Кудайын таштап кеткени үчүн аларды кайгы баскан, ушундайлар көп го. Анан азыр деле мен ойлойм да, азыр деле мисалы азыркы жашоодо деле бизде кээде жазабызды же тиешебизди алып турабыз да. Ошондуктан ар бирибиздин жүрөгүбүздүгү өзүбүз сакчы коюп, эмне жөнүндө ойлонуп атабыз, эмнеге умтулуп атабыз, биздин жашообуздун маңызын эмне көрүп атабыз, мына ошол жөнүндө ойлонсок жакшы болмок. Кечээ бир материал которуп окуп калдым. Кимдир бирөө жашоонун маңызын байлык топтоо деп эсептейт дейт да, Бирок ушул туура маңызбы? Жашоонун маңызы чын эле ошондобу? Мына ушундай бир ойлоп келиңиздер, анализдеп көрөлү да. Анан мүмкүн угармандарыбыз ылдый жакка комментарий жазар да. Мен көп ойлоном бул жөнүндө. Мен жаза алып калбайын деп корком, Кудайдан жаза алып калбайын деп корком деген, же болбосо мен кээде унутуп калам деген сыяктуу ойлорду жазганды унутпаңыздар. Ооба. Андан тышкары дагы кошумчалуу сөзүм болсо, негизи ушул эми жаза албаш үчүн биз түшүнүшүбүз керек экен да. Эмнеге бул дүйнөдө жүрөбүз дегендечи, эмне кылышым керек экен? Ошол нерсени туура түшүнсөк, анда туура иштерди кылабыз, Кызык же эмне ушу бүгүн келатып, маршруткадан бир байке менен сүйлөшүп калдым. Бир аз эле жүрөм, анан ошол байке менен сүйлөшүп калсам, ал кичинекей 2 баласын таштап кетип калыптыр да. Үй-бүлөсүн таштап. Анан кийин 3-үчүнчү аял менен жашап атам, бирок балалуу болбой атам. Мени Кудай жазалады деп айтып атпайбы да. Бир чет угуп аябай жаман болуп кетти. Анан коркосуң да, негизи жашоодо биз азыр деле тиешебизди алып калышыбыз мүмкүн. Туура, негизи ошонус баары болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошондон сак бололу. Анда эмесе бүгүн коркунучтуу теманы талкууладык, бирок болсо кийин дагы башка темалар менен улантабыз. Убактыбыз соңуна келдик, бирок андан мурун коштошордон мурун силерди Аль-Китап Чекит медиасына кошулуңуздар деп чакырат элек. Андан дагы тышкары WhatsApp номерине дагы жазыңыздар, анан подписка кылып коюңуздар. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Аль-Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.